Корку һәм фобиялар адамның күнделикле турмусуна үлкен таасир көрсөтүүгү мүмкүн. Мисалы, социалдык фобиялары болгон адамлар адетте адамлар арасында болуудан, көпчүлүк алдында сүйлөөдөн ямаса, апайы жаңа орталыкка кирүүдөн коркады. Бул коркунуч уларды көплөгөн имканиятлардан айырууы мүмкүн. Мисалы, кимдир жаңа жумуска кирүү ямаса, класста жооп берүүдөн коркады. Бул болса оларды жеке калып, жамиеттик мунасабеттерден шеклейди. Фобиялар тек гана адамдардын ички дүйнөсүн эмес, ал тарыхый шариятлар һәм жамиеттердин калыпласуун да сәүлелендирет. Улар түрлүү дәврлер һәм маданиятларда өзгөрүп, ар бир жамиеттин өзүнө тән коркунучларын сәүлелендирет. Һәр бир дәвр һәм маданиятта фобиялар өзүнүн айрыкча формаларына ие болгон һәм бул коркунучлар көбүнесе адамлар ямаса жамиеттер тарабынан баскарылган ямаса билкастан изленген.